эгерде зыяны жок болсо кассалар болот деп айткан элем. Бирок мен өз көзүм менен көрдүм, болбойт экен. Айылдын тынччылыгы. Ошондуктан бул маселеге чекит койдук. Эми бул теманы унуталы. Шунча келгенден кийин сиздер менен эми баарлашып, анча-мынча дагы башка көйгөйлөрүңөрдү, суроо талаптарыңыздар болсо жооп берели. Дароо эле ишке өтөлү. Мен эми өлкөдө үч жарым жылдан бери өлкөдө болуп аткан маселелер жөнүндө айтпай эле коеюн. Аны сиздер өзүңүздөр массалык маалымат каражаттарынан көрүп атасыздар, интернет желелеринен көрүп атасыздар, жана башка булактардан көрүп атасыздар деп ойлоймун. Мына 3,5 жылдын 1,5 жылы